Келесі сабақ. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Ошол талыкпаган эмгекти талап кылган, эмгектин артынан көптөгөн ийгиликтерге алып келген, билим жолунун кайрадан ачылып, кирип келген жаңы окуу жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жагымдуу маанай, жакшы максаттар менен бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Китеп, дептер, калемиңерди даярдап, сабакка көңүл бургула. Келгиле, алгач бир аз ой жүгүртөлү. Экранда 4 шакекче көрүп турасыңар. Алардын ичиндеги сандар кандай өзгөчөлүгүнө карата жайгаштырылган деп ойлойсуңар? Эң туура. Биринчи шакекчеде 1 орундуу сандар, экинчи шакекчеде 2 орундуу сандар, үчүнчү шакекчеде 3 орундуу сандар, төртүнчү шакекчеде 4 орундуу сандар жайгашкан. Силер буга чейин экинчи класста 1 орундуу, 2 орундуу сандар менен таанышкансыңар. 3 орундуу жана 4 орундуу сандар силер үчүн жаңылык. Демек, бүгүнкү сабактын темасы 3 жана 4 орундуу сандар. Бүгүн сабакта 3 жана 4 орундуу сандардын ирети менен туура окуп, жазып, салыштырасыңар. Аларды разряддык кошулуучуларга ажыратып, айырмалап айтып бересиңер. Ал эми сабакта силер жактырып көргөн тасманын каармандары Мышык Том менен Чычкан Жери биз менен чогуу болот. Балдар, экранга көңүл буруп, ойлонолу. 100дөн 999га чейинки сандар кандай деп ойлойсуңар? Ооба, булар 3 орундуу сандар. Демек, 3 орундуу сандар 100дөн башталып жатса, демек 100 эң кичине 3 орундуу сан. Ал эми 999 менен аяктап жатса, демек 999 эң чоң 3 орундуу сан. Мени менен чогуу кайталап, эсиңерге сактап калгыла. 100 эң кичине 3 орундуу сан, 999 эң чоң 3 орундуу сан. 1000ден 9999га чейинки сандар кандай сандар деп ойлойсуңар? Ооба, 4 орундуу сандар. Анда 4 орундуу сандар 1000ден башталып жатса, демек 1000 эң кичине 4 орундуу сан. Ал эми 9999 менен аяктап жатса, демек 9999 эң чоң 4 орундуу сан. Мени менен чогуу кайталап, эсиңерге сактап калгыла. 1000 эң кичине 4 орундуу сан, 9999 эң чоң 4 орундуу сан. Балдар, келгиле, бул сандарга көңүл бургула. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Балдар, эстеп көргүлөчү, булар кандай сандар? Ооба, булар тегерек ондуктар деп аталат. Ошол сыяктуу эле 3 орундуу сандарда да 100, 200, 300, 400, 500 сыяктуу сандар тегерек жүздүктөр болот. Ал эми 4 орундуу сандарда 1000, 2000, 3000, 4000 сыяктуу сандар тегерек
миңдиктер деп аталат. Силер эми 3 жана 4 орундуу сандар менен таанышсыңар. Келгиле, каалаган бир 3 орундуу санды тандап алалы. Мисалы, 124. Биринчи разряды 4, экинчи разряды 2, үчүнчү разряды 1. 124 саны 3 разрядтан турду. Демек, төмөндөгүдөй жыйынтыкка келсек болот. 3 орундуу сандар 3 разрядтан, бирдиктен, ондуктан жана жүздүктөн турат. Эми каалаган бир 4 орундуу санды алып көрөлү. Мисалы, 1356. Биринчи разряды 6, экинчи разряды 5, үчүнчү разряды 3, төртүнчү разряды 1. 1356 саны 4 разрядтан турду. Демек, 4 орундуу сандар 4 разрядтан, бирдиктен, ондуктан, жүздүктөн жана миңдиктен турат. Келгиле балдар, катардагы санды улантып, жазууга көңүл бурабыз. 1 жүздүк 100, 2 жүздүк бул 200, 5 жүздүк бул 500 болсо, 10 жүздүк канча болот? Ойлонуп көргүлөчү. Сүрөткө көңүл бурабыз. 1 жүздүк бул 100 болсо, демек 10 жүздүк бул 100дөн 10 жол дегенди түшүндүрөт. Ооба, туура. 10 жүздүк бул 1000 болот. Балдар, эми ушул эрежелерди эске алуу менен ошол эле 124 жана 1356 сандарын разряддык кошулуучулар түрүндө жазганды үйрөнөбүз. 1 жүздүк кошуу 2 ондук кошуу 4 бирдик. Бул 124. 1356 барабар 1 миңдик, 3 жүздүк, 5 ондук, 6 бирдик. Разряддык кошулуучулар түрүндө жазуунун дагы бир жолу 100 кошуу 20 кошуу 4 барабар 124. 1000 кошуу 300 кошуу 50 кошуу 6 барабар 1356. Демек, сандарды разряддык кошулуучулар түрүндө 2 жол менен жазууга болот. Балдар, биз жогоруда 3 жана 4 орундуу сандар тууралуу маалыматка ээ болдук. Эми болсо, бир аз өзүбүздү сынап, ой жүгүртүп көрөлү. Алдыда силерди абдан кызыктуу тапшырмалар күтүп турат. Силер даярсыңарбы? Азаматсыңар. Балдар, карагылачы. Ысык көлдө сүзүп бараткан кемелердин ар биринин өзүнө тиешелүү номерлери бар экен. Силер ал номерлердин арасынан 3 орундуу сандарды тандап көрсөтүшүңөр керек. Байкап көргүлө да, тапканыңарды айткыла. 312 эң сонун. 253 азаматсыңар. 571 туура. Биз 3 орундуу сандарды таап алдык. Балдар, силер балыктарды жакшы көрөсүңөрбү? Балыкта адамдын ден соолугуна пайдалуу көптөгөн витаминдер бар. Ал эми силер кийинки тапшырманы туура аткарсаңар, бул жердеги кооз балыктар силердики болот. Анда эмесе, көңүл бурабыз. Бул жердеги сандар разряддык кошулуучулар түрүндө берилген. Ал эми жообу
балыктар менен тосулуп турат. Кайсылсан болду экен? Кана, ойлонуп көрөлүчү. 2000'dik, 400'dük, 5 10'duk, 6 birdik. Бул кайсылсан? Туура, 2456 деп ойлоп жатасыңар. Кийинкиси 4000'dik, 900'dük, 7 10'duk, 8 birdik. Бул кайсылсан? 4978 саны. Эми тууралыгын текшерип көрөлү. Азаматсыңар. Бул чөйчөктөгү балыктар силердики. Балдар, Том менен Джерринин бизге кандаган суроосу бар экен. Келгиле, чогуу ойлонолу да, жообун тапканга аракет кылалы. Сатуучу 1 килограмм сырды 100 сомдон сатса, 10 килограмм сыр канча сом болот? Жакшылап ойлонуп көрөлү. Жооп 1000 сом. Чогуу текшерели. 10 килограмм сырдын ар бири 100 сомдон болсо, демек 100'дү 10 жолу кошсок 1000 сом болот. Эгерде жооп дал келген болсо, анда азаматсыңар. Силер 1000 саны тууралуу эмне айта аласыңар? 1000 саны тегерек миңдик. Туура. 4 орундуу сан, эң сонун. Жуп сан. Туура. Жана 1000 эң кичине 4 орундуу сан. Эң сонун. Азаматсыңар балдар. Эми кийинки суроого көңүл бурабыз. Туура жообун тапканга аракет кылып көрөлү. Биринчи разряды 5 болгон санды тап. Туура жооп 4565. Эң сонун. 4 орундуу жуп санды тап. Туура жооп 1268. Эң сонун. Азаматсыңар балдар. Азыр болсо 3 жана 4 орундуу сандар катышкан кошуу кемитүү амалдарын аткарабыз. 50 менен 50'нүн суммасы 100. 1553 менен 52'нин айырмасы 1501. 80 менен 120'нын суммасы 200. 350 менен 50'нүн айырмасы 300. 920 менен 120'нын айырмасы 800. 3500 менен 14'түн суммасын табабыз. 3514. Азаматсыңар балдар. Эгерде жооптор силерден дал келген болсо, анда эң сонун. Эми байкап көргүлөчү. Бул жерде кызыл түстөгү сандар башка сандардан эмне өзгөчөлүгү бар деп ойлойсуңар? Туура балдар. Булар тегерек жүздүктөр. Кана балдар, эми жумушчу дептериңерди ачып, мен айткан сандарды жазгыла. Бирдиги 5, ондугу 4, жүздүгү 8. Бул кайсыл сан? 845. Азаматсыңар балдар. Эми ушул сандардын разряддарын жазып чыккыла. Эми текшеребиз. Эгерде разряддарын туура атай алган болсоңор, анда азаматсыңар балдар. Эми ушул эле сандарды разряддык кошулуучулар түрүндө жазгыла. 845. 800'дүк кошул 4 ондук кошул 5 бирдик. Азаматсыңар балдар.
Менин сүйүктүү окуучуларым, азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта 3 жана 4 орундуу сандар менен тааныштык. Алардын разряддарын атадык. Разряддык кошулуучуларга ажыраттык. Тегерек ондук, тегерек жүздүк, тегерек миңдиктерди эсибизге салып, кызыктуу тапшырмаларды аткардык. Силер менен бир сабак бою чогуу болгоныма абдан кубанычтамын. Балдар, билиги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи. Баарыңарга билим менен көптөгөн ийгиликтерге жетишүүнү каалайм. Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө саламатта калгыла.